Бағдатқа илим алып, өнігөйін, өсөйін, байлық топтойын, мына жетқан аз жаштар айтат қой, бутқа турайын деп. Ошондой бутқа турайын деп, илим алайын деп, Бағдатқа келген жигит. Бағдатқа өзү айтып берип атат тилинен, Бағдатқа келдим дейт. Бағдатта эми өнүгөйүн өсөйүн деп иштеп аткан күнүнүк жалданма ишчилердин катарында болдум. Ал жерде иштеп көрдүм, бирок жумуш жок. Туруктуу жумуш жок. Тапкан акчам араң-араң. Аны дагы 3кө бөлүп, бир бөлүгүн жашаган жериме берем, бир бөлүгүн өзүмө иштетем, бир бөлүгүн атама жиберемин. Ошентип күндөрүм өтүп жатты. Жакшыраак нерседе иш жок, жакшыраак иш жок. Ошентип карзга кирип, жашаган жеримден 3 айлык карз болуп калдым. Жашоонун үйдүн ээси дагы мени чакырып, мен бул жерде вак кылып, кедейлер, мискиндер бекер жашап кете турчу жер кылып жасаган эмесмин. Аллах үчүн бекер жашай турган жер эмес бул жер. Акчаны мага бересиң карзыңды, же мен сени каматамын деди. 3 күн убакыт деди. Эртеси күнү иш издеп дагы көчөгө чыктым. Иш тапкан жокмун. Биринчи күнү дагы жумуш издедим, тапкан жокмун. Үчүнчү күнү эми болсо болду, ой сарсанаа бүгүн камалат экенмин эми деп сарсанаалык басып, ой басып, эми катуу ойлонгондо мындай кылсаң дагы эч нерсени байкабай калат адам. Жер теген учурда, бүт үй бүлөсүн жоготкон учурда адамдар кандай абалда калат? Ой сарсанаа, эч нерсени байкабай колуңду башына койсоң дагы билбей калат эчтекени. Бул дагы ошондой сарсаналык менен өзүм билбеген абалда Багдад көчөлөрүн аралап кетип атамын. Ошентип басып кетип жүрүп барып бир эски бир көрүнүш, эски бирок үй файиздүү деп коет, берекелүү деп коет. Ошондой үйлөрдүн бирөөсүнө туш келип калдым. Бул жерде эч ким жашабаса керек, эч ким жок болсо керек деп үйгө кирдим. Кирсем бир аксакал жатыптыр төшөктө. Балды аксакалдагы саламын берип, алегин берип, ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Салам алейктен кийин өткөн окуяларын айтып берип, аксакал өтө кубанып, сүйүнүп, Аллах сени мага өзү жиберди деп кубанып, улум, мен өтө кубанычтамын сени келгениңе. Азыр оор абалдамын, мага кичине жүзүм таап бере аласыңбы? Жүзүм жегим келип атат деди. Бул дагы макул, жүзүм болсо жүзүм деп базарларды аралап барып, жүзүм саткан жерди таап, бир шеңгел жүзүм канча болот? Мынча болот, бирок менин акчам жок. Бир баш жүзүмдү алып үстүндөгү бир нерсени залогко таштап дегендей. Ошентип таштап кайра келет экен аксакалга. Аксакалга жүзүмдү берип, жүзүмдү жегенден кийин сүйүнүп, кубанып, батасын берип, дубасын берип. Эми улум, мына үйүмдүн ылдыйына түшсөң, бир жыгач бар торсундан. Ошонун астын казгын дейт экен. Бул дагы түшүп казыйт экен. Казып бир капка окшогон нерседе алып чыгып аксакалга берет. Аксакал карап туруп ачса толтур алтын. Бага сүйүнүп, кубанып, бул не болгон алтындар? Эми улум менин сөзүмдү ук дейт экен. Биз учурунда өтө көп соодаларды кылып, тижараттарды кылып, Хинд жана Синд деңиздерине барып, ал жерлерге барып соода кылат элек. Бир тууган акем бар эле. Ошентип соода кылып жүрүп, күндөрдөн бир күн бир коркунучтуу каракчылар көптөгөн жерге туш келип калдык. Ошол жерде агама айттым, акем, акчаңызды бериңиз, мен жашырып коеюн. Ушул жерлерден аман эсен өткөндөн кийин, коркунучтуу жерлерден өткөндөн кийин мен сиздин тыйыныңызды кайра берем дедим. Ошентип ал акчасын берди, мен жашырып койдум. Ошентип акчасын берип жашыргандан кийин бизге каракчылар жааларын жаадырды. Үшүмдү жоготкон абалда кайра өзүмө келдим. Көздөрүмдү ачсам, жанымда бир канча өлүктөр жатат, бирок акем жок. Акемди ошол окуядан кийин 20 жыл издедим, эч тапкан жокмун. Акем жок дейт. Же теги жок, же өлүгү жок. Ошентип издеп таппай койдум. Өзүмө тиешелүү, өзүмдү долям деп коет го. Өзүмө тиешелүү акчаларды бүт иштеттим, керегиме иштеттим. Бир жаш жигит өмүрүнүн акырга чейин эмне кыял кылса бардыгына жетет бул алтындар, улум. Ушул алтындар акеме тиешелүү алтындар болчу, акемдин акчасы болчу. Бул эми сага адал болсун, сага адал, алгын иштеткен деп алтындарды мага берди. Жана өмүрү кыска экен, аксакал бир канча убакыттан кийин көз жумду.
Мен алтындарды дароо бекиттим, жашырдым, кону кошуналарды чакырдым, жаназа окуп жерге бердик. Эми мен алтындарды алып кайра кайтайын деп даярданып, эми деңизге жакындап келип, бүт жаш жигиттер кыйкырып, жоон үндөрү менен келгиле, арзан алып барабыз деп, ошондой сөздөрдү кылып, мен эми тынчыраак кетейин деп, алыстагы бир эң четте турган бир аксакалды көрдүм, кайыкчыны. Ошого эле барайын, эми аксакал экен деп, ошого бардым. Барып чыгып сүйлөшүп, аксакалдын жупуну кийимдерин көрүп, жыртык кийимдерин көрүп, ырайымым келип, Аллах азыр эле кедей эле мени бай кылып койду, ошого кичине садака кылайын деп, тыйынтыпырды алып бердим. Берсем баягы алтынды көрүп ыйлап жиберди. Уулум деп аксакал окуясын баштады. Биз учурунда өтө көп тижаратты кылып, мен өтө бай адам элем. Бир тууган иним бар эле. Хинт жана Синд деңиздерге чейин барып, бүт содаларды кылып, тижараттарды кылып, алардан алып келип, биз бияктан алып барып, ошондой содаларды кылат элек. Бирок бир тууган иним мага чыккынчылык кылды. Бир коркунучтуу жер бар деген жерде, каракчылар бар деген жерде мен алтындарымды алды, каракчылар менен тил бириктирип, мен алтындарымды алып бөлүшүп алды, кетти. Ошондон бери иним жок дейт. Мен банкрот болдум, сарсанаа болдум, кычалат болдум. Ошондон кийин өзүмдү жоготтум, кедей абалга түштүм дейт да. Инимди ошондон кийин таппай койдум дейт. Баягы бир челек суу, муздак сууну куйганда кандай болот денеге? Ошондой болуп бир караңгылык каптап, бир билесизби, проблема келген учурда, бир жаман кабар келген учурда бир жүрөгүм мындай ички жан денем карарып кетет. Ошондой болуп карарып кеттим. Шайтан миң түрлүү ойлорду бергенди баштады. Кичине акчаны берип коюп, калганын өзүң иштет, же айтпай эле кой, бул не кыласың аксакалга, адал деди го баягы деп ар кандай ойлорду берип жатты. Эми иниси айткан байкеси ушул болчу, мен аманатты беришим керек эми деп, качан аузубиллахиминашайтанирражим айтканга чейин шайтан мени ызгыра берди. Аузубиллахиминашайтанирражим деп бардык күчүмдү чогултуп атымда ортого койдум дагы. Аксакал, бул алтындар сизге тиешелүү дедим. Ата дагы карап туруп, кандайча уулу мага тиешелүү дегенде, мен бардык окуяларды, иниси менен болгон окуяларды жана жаназасын окуп жерге бергенге чейин бүт айтып бердим. Көздөрүнөн мөлтүрөгөн жаш агып, иним тууралуу жаман ойдо болгон экенмин деп, ал дагы өкүнүп ыйлапсыздап алтынды алды. Жана мен жүзүмгө берген бир дирхамга да акыңызды адал кылыңыз, калганын мага тыйынтыпырдын кереги жок деди. Бир канча дирхам берейин деди, алтын берейин десе дагы жок деп кабыл алган жок. Жана бул деңизден жээкке чыгып, бул аксакал өзүнүн иши менен кетти. Бул дагы жетип, эми аскерлерди көрүп калып, аскерлер бул жака басып келатат деп күнүм бүттү. Үйдүн ээси арызданган болсо булар менен камайт эми деп. Бирок аскерлер келип ага башкача сөздөрдү айтты. Бизде жумуш бар, падышачылыкта сен келгенсиң, арзангансың, жумуш керек деп, бизде жумуш бар деген сөздү айтты. Мен ичимде сүйүнүп кубанып кеттим. Дароо иштедим, макул болдум. Келдим, жумушка келген учурумда эле 1 айлык айлыгымды алдымдан беришти. Жана мен барып ижарачыга, үйдүн ээсине бүт карыздарымды жаптым. Ошол жумушумдан, урматтуу мекендештерим, ошол жөнөкөй кароолчулуктан ошо падышанын вазирлигине чейин көтөрүлгөн бул адам да. Эмнени айткым келет, урматтуу мекендешим? Кимде ким Аллахтан корксо, Аллах ага чыгаар жолду көрсөтөт. Жана өзү ойлоп көрбөгөн жолдон рызкыны берип коет. Тобо сүрөсү 1-2 аят. Өзү ойлобогон жерден рызкыны берип коет. Чыгаар жолду көрсөтөт. Ким Аллахтан корксо.